Курултай идеясынын айланасында бириккен адамдар көз карандысыздыкты алып жатканда 20 жыл мурда Кыргызстан туура эмес жолго түшүп, өнүгүүнүн чоочун жолун тандап алган деп эсептешет. Кээде бул жолду батыштын жолу дешип, Кыргыздын өздүк менталитетине туура келбестигин айтышат. Заманбап курултай 1992 жылы бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы деген аталышы менен башталган. Башкача айтканда, курултай жана салттуу улуттук чогулуш тууралуу идеяны Кыргызстандын алгачкы президентинин идеологтору көтөрүп чыккан. Бирок 2005 жылдан баштап курултайлар оппозициялык маанайга өткөн. Экинчи президент оппозицияны бөлүп жаруу жана талкуулоону жакшы билип, 2010 жылы курултайды оппозициялык деңгээлдеги элдик биригүү даражасына көтөрүүгө аракет кылды. Бирок мындан бир ай өтпөй 7 апрель окуялары болду. Акталбаган үмүттөр, бийликтин ишмердүүлүгү, элдин ишеними менен дал келбөөсү бул курултайдын маанилүүлүгүнүн бирден бир себептери. Төңкөрүштөр жана парламентаризм бийликтин негизги табиятын өзгөртө албады. Убакыттын өтүшү менен бийлик алмашкандан кийин элдик курултай маселеси кайрадан коомдук активисттер, белгилүү саясатчылар тарабынан кайра көтөрүлүп чыгууда. Учурда элдик курултайдын айланасында кандай маселелер көтөрүлүп жатат, кандай иш-чаралар өтүп жатат? Бүгүнкү талкууда сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Түз эфирде учурча көрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, алгач менин оң жагымда Дастан Сарыгулов, тарыхчы, жазуучу, коомдук ишмер, ошондой эле кыргыз тилинде биринчи жазылган баш мыйзамдын автору деп койсок жаңылыштык болбос. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Ыргалай Бекмуратова, Мээр жазды коомдук бирикмесинин жетекчиси. Саламатсызбы, эжекеси? Бүгүнкү темабыз элдик курултай туурасында кеп болмокчу. Ага, биринчи суроону сизге бергим келип жатат да, ошол бийлик алмашкандан кийин эле ушул курултай маселеси көтөрүлүп жатат да. Андан кийин эле кайра эле өзүнүн актуалдыгын жоготуп келет. Эмне үчүн? Биринчи жолу баш мыйзамга курултайды киргизиш керек деген сунушту биз 18 жыл мурда айтканбыз. Ага далил Жаңы Ордо гезитинин санына биз ошону негиздеп, эмне үчүн керек деп баарын жайма-жай жазып бергенбиз. 2005 жылы биринчи ошондой курултай биз өткөрдүк. Бийлик катышпай, элдин демилгеси менен элдик курултай өткөрдүк. 2014-2015 жылы эки жолу элдик курултай өткөрдүк. Бул эки курултайда баш мыйзамдын долбоорун курултайдын өкүлдөрүнүн кароосуна койгонбуз. Бул баш мыйзам кыргыз тилинде жазылган. Эки жолу курултайдын өкүлдөрү абдан катуу колдоп, бул элге керек экен, бул мамлекетке керек экен деп жерлерге барып, ал жөнүндө Ыргалай Бекмуратын айтып берет. Талас областын, Баткен областын, Ош областын кыдырып, элге ошол курултайдын мазмунун түшүндүрүш болгон. Ал эмне үчүн курултай улам көтөрүлөт дагы, анан кийин унутула калат дейт. Мунун себеби жөнөкөй. 2005 жылы элдик инкылап болгондо мен Бакиевден бышык убада алганмын. Биз бийликке келсек, курултайды баш мыйзамга киргизебиз деп. Эмне үчүн улам курултайды каалабай, бийлик башындагылар бут тосуп атат? Себеби, эгерде курултай баш мыйзамга кирип калса, анда президент курултайга, элге көз каранды болуп калгысы келген жок. Эгерде баш мыйзамга курултай кирип калса, анда бийликтин үстүнөн элдин атынан элдик курултай тескөө укугуна жетет. Муну бийликтегилер каалабайт. Бийликке жеткен президент болобу, бөлөк мансаптуу болобу, алар бир бийликке жеткенден кийин болду, курултайдын кереги жок. Эч кимге мен отчет бербейм, эч ким мен үстүмөн көзөмөлдөбөш керек деген ой менен бул таш дооруна кайрылуу деген болбогон шылтоолорду айтып келатат. Чын-чында алганда эмне үчүн улам курултайга жетекчилер аргасынан кайрылып атат? Ошол эле Бакиев ынтымак курултайын өткөрдү да. Себеби элде курултайга ишеним зор. Эмне үчүн? Анткени бул атам замандан бери келаткан ата бабабыздын салты, тажрыйбасы. Ал кыргыздын канында. Ошон үчүн
өтө оор убалда учурда президенттер аргасыздан ошо курултайды көтөрүп, ошо курултайга таянып өзүнүн түшүп кеткен баркын өйдө көтөрүү аракетин кылышкан да. Эми курултайдын эң негизги касиети 30 жыл бою бир дагы президент, бир дагы депутат, бир дагы премьер-министр элге отчет бербейт. Бериш керек деген жобо жок. Эл бийликтин бирден бир бутагы деп баш мыйзамда жазылганы менен ошону турмушка ашыруу жол жок. Ал жөн эле элди алдоо иретинде болуп калды. Бийликке көз каранды болбогон, элге көз каранды болбогон бийлик эгерим эл үчүн кызмат кылбаганын 3-инкылап далилдеп берди да. Мына негизги жооп ушундай. Эми сиз айтып жатпайсызбы азыр? Бакиевке сунуш кылган бирок колдоп бергенде. Бирок бийликке келгенден кийин баягы эле бийликчилер айнып кетет да. Бул бирок келе элек жатып макул деп айткан сизге, туурабы? Ооба. Андан бышык сөз берген да. Аны андай кылбасак болбойт экен, бийлик өз билемдигине өтүп кетет экен, тегерегине тууган туушкан жолдошторун чогултуп алат экен, ошону менен алардын жетегинен чыга албай калат экен. Бир гана жол ушу элдик курултай ата бабабыздан калган жакшы салт. Анан бир өзгөчөлүк биз батыштын баш мыйзамдарын көчүрүп отуруп 30 жылдан бери ал элге сиңбей калды. Ал өзүн актаган жок. Ал бийликти элдин кызыкчылыгы үчүн иштете алган жок. Эмне үчүн? Себеби батыштын элдери бөлөк тарыхый жолду басып өткөн. Алар кулчулук доорду көргөн, феодал доорун көргөн, капитализм доорун көргөн. Биз бабаларыбыз канча мезгил тарыхта иси калса, дайымата эл өзүн башкарып келген. Биринчиден, кулчулук доорду кыргыз билген эмес, феодал доорун көргөн эмес, капитализм доорун мына эгемендик жылдан бери көрүп атабыз. Улам 5 жылда инкылап кап келип атат, туурабы? Ошон үчүн биздин култ мүнөзүбүзгө, биздин наркыбызга, салтыбызга батыштын баш мыйзамы өтө мындай пайда келтирбей жатат да. Демек биз ата бабаларыбыздын жолунан кайрылышыбыз керек. Чоң рахмат. Эми мына Ыргал эже, сиз өзүңүз дагы коомчулукта аралашып жүрөсүз, мындай көйгөйлөрдү да көтөрүп чыгып жүрөсүз да. Мына элдик курултайдын бийликке жакпаган жерлери, анын оң жана терс жактары сиз кандай ойлойсуз? Менин оюмча, элдик курултайдын бийликке жакпаган эле ошо элге отчет бергиси келбейт да. Ошол нерсе бүт бардык жетекчилердин көңүлүгө көк таштай тийип эле ошонун үчүн колдобойт. Анткени алар өзүнүн билгениндей жашагысы келет. Алар каалагандай бюджетти кемирип, каалаган жагга чалчаңдап басып жүрөт. Эгерде баш мыйзамга элдик курултай кирип калса, бир жылда бир ошол бийликтин 4 бутагы тең элдин отчет, ошол делегаттардын жерлерден шайланып келген делегаттардын алдында курултайдын алдында алар отчет бериш керек. Бир жылда эгерде ошол делегаттар ошол жетекчилерди канааттандырарлык деп тапса, бир жылдан кийин ишин улантат. Жок, канааттандырарлык десе, автоматически алар токтотуш керек да. Ошол нерсе буларга жакпайт. Ошондуктан булар колдобойт. Чоң рахмат. Дасмага айтсаңыз, мисалы үчүн азыр баш мыйзамга эгерде элдик курултайды киргизе турган болсок, анда бир президенттин ыйгарым укуктары же болбосо бир парламенттин ыйгарым укуктары азаябы? Бийлик ошол президенттин элге болгон мындай жоопкерчилиги бир аз төмөндөйбү? Буга чейин президенттердин эл астында жоопкерчилиги таптакыр жок. Депутаттардын эл алдында жоопкерчилиги таптакыр жок. Ошон үчүн жок нерсе кантип келмейт мисалы. Тескерисинче, эң чоң көйгөй эмне үчүн 30 жылдан бери биз алдыга жыла албай жатабыз. Бийликтин жоопкерчиликсиздиги, каалаганын жашайт. Мына эл 5-6 жылда бир шайлайт президентти, анан жогорку кеңешти. Ошону менен 5 жыл кыйналып, эчтеке колунан келбей, алардын өзүн билемдигине чыдаш керек, же болбосо ыңкылап жасаш керек. Эми бул кереги жок да кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кереги жок. Ошо жолго
туура эмес жолго биз барганыбызды оңдоп курултайды баш мыйзамга киргизсек жакшы болот эле деп. Мына 2010-жылы баш мыйзамдын долбоору даярдалып атканда биз курултайчылар маселени катуу койгонбуз. Аягында алар минтип айтты. 52-берене кылып баш мыйзамга киргизелик. Элдик курултай өткөрүлсүн. Маанилүү эл үчүн, коом үчүн маселелерди талкуулап өз пикирин айтсын. Бирок ошол пикир курултайдын чечими каалоо иретинде кабыл алынат деп койду. Бул иш жүзүндө эч ким аны тоотпойт, эч ким укпайт. Эми каалабызбы, каалабайбызбы, биз каалабайбыз деп бул жөн эле мындай сөз жүзүндө калды. Атүгүл курултай жөнүндө мыйзам да кабыл албай койду. 5-6 чакырылыштын депутаттары кабыл албай койду. Себеби алар бирөөгө көз каранды болуп, эл үчүн иштегенди каалабайт. Алындай максатты алар койгон жок өз алдында. Ошон үчүн эгерде биздин турмуш оңолсун десек, эгерде биздин мамлекетте жаңылануу болсо десек, жаңыланууну жаңы баш мыйзамдан башташ керек. Ал баш мыйзам кыргыз тилинде жазылыш керек. Себеби буга чейин орус тилинде жазылып, анан кыргыз тилине которулуп атпайбы? Өтө маанилүү айрыма которгондо дагы бир аз дал келбестиги көп болуп атат. Анан кийин биз кандай манасты жараткан кыргыз тили баш мыйзам бир жарабай калабы? Бул өзүбүздүн тилибизди сыйлабагандык, өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган улуу дөөлөт, ыйык мураска көңүл бурбагандык болуп атат да. Ошон үчүн бул баш мыйзам элге сиңбейт, эл үчүн иштебейт бийлик. Мына 5-октябрда дагы бир жолу биз көрбөдүкпү? Эмне үчүн ушундай окуя болду? Эгерде эл бийлик эл менен эсептешсе, эл менен такай кеңешип турса, эл үчүн малай болуп иштесе, эмнеге ушундай болбойт эле да, туурабы? Мына эми чек коюш керек. Бийликтин өзүн билемдигинин түпкү себеби эч кимге отчет бербейт. Мисалы, эгерде ар бир адам өзүнүн магазинин, менчик малын бирөөгө берсин 3 айга, бирок алган киши эчтекеге жооп бербесе, ал банкрот болот. Биз 30 жыл бою мамлекетти президенттин колуна берип атабыз. Ал эч нерсеге жооп бербейт. Албетте, ал каалаганын кылат. Саясий туткундар деп туруп жаман көргөндөрүн камайт, шылтоотап, эл байлыгын уурдайт, эл казынасын тешип жеп бүтөт, анан же качып кетет, же абакка барып отурат. Эми бул болду да, буга чек коюш керек да, туурабы? Ошон үчүн азыркы элдин мүдөөсү, элдин өтүнүчү эми элге кызмат кыла турган баш мыйзамды бергиле деп атат. Эң негизги көйгөй 30 жыл бою баш мыйзамды кимдер жазып келди? Президент, алардын жардамчысы, депутаттар. Алар албетте өз кызыкчылыгы үчүн жазышты. Элдин пайдасына жазган жок да. Бул баш мыйзам элдин таразасынан өткөн, бир нече жолу талкууланган. Ошон үчүн азыр калың эл колдоп, буга чейин келген 10 жолу, 9 жолу баш мыйзам өзгөртүлгөн. Анын жыйынтыгын көрдүк, 3 инкылап, эми акылыбызга келелик. Ата бабанын жолуна түшөлүк. Заманбап жаңы турмуштун талабын эске алалык, бирок эскинин баарын ыргытып жибербейлик да деген талап коюлуп атат. Чоң рахмат. Ыргыл эже, айтсаңыз, элдик курултай мамлекеттик да, чет элдик да долбоор эмес да. Мисалы үчүн мына курултай деп, элдик курултайды баш мыйзамга киребиз деп, сизге окшогон ага эле чекенелер чуркап жүрүшөт. Мисалы үчүн Мекенчили саясий партиясындагы программасында тактана көрсөтүлгөн элдик курултай боюнча сөз бар ал жерде да. Эми сиздин көз карашыңыз боюнча айтсаңыз, мунун артында кимдер турат, ким каржылайт сиздерге окшогон ага эле чекенелерди эл үчүн күйүп бышып жүргөн? Бизди эч ким колдогон эмес. Кийин деле эч ким колдобойт. Анткени курултай өзү таза адамдар айыл-айылдан шайланып, өз каражаты менен келип, өз каражаты менен кетиш керек. Негизи ошондой болчу да. Эми азыр билбейм, эми азыр кандай болот, кабыл алгандан кийин ал нерсе дагы өзүнө жараша чечилсе керек. Биз көтөргөн идеяны бизди эч ким колдогон эмес. Өзүбүз ортодон акча топтоп, өзүбүз жерлерге жеткирип, ошол биринчи
birinci kurulтай 2005-жылы 14 ноябрда мына Дастан агай баш болгон Чолпонбек Абикеев 140 делегат өткөргөнбүз азыркы элдердин достук ассамблеясында. Ошондо бизге демөөрчүлөр чыкты. Анан алар каражат бөлүп берип, аябай жакшы келатканда дагы өз ара ошол Турсунбек Акунга окшогон бузуклар бузуп, анан ошол идеябыз ишке ашпай калды. Эгерде ошондой бузуклар бизде Кыргызда мен деген бир оору бар экен да, мен автор болом, мен ошол мезгилде эле кабылданып калат эле агай. Эми буйругу жок экен, бирок кийинки жылдары биз аябай ал мезгилде бирок чийик экен. Андан кийин агайлар аябай жакшылап мыйзам жазды, бизге окшогондор аткардык, жерлерге жеткирдик. Бул курултай элдик болгондон кийин көпчүлүк эл катышып иштедик да. Ошонун ичинде эми баягы өзүң айткандай ак элечекти кийип алып, мына ушунча делегаттарды, ушунча жерлердеги мына барган жердеги элдин кабыл алуусу эми элдин азыр андан бери дагы ушул нерсе аябай зарыл болуп калды да. Биз дагы мындан 5 жыл мурун ошол нерсени 2005-жылдары таласка бардык. Меле мына аксакалдардын сүйлөгөн сөздөрүнү бизде дисктерде сакталып турат. Бар жерде сүйлөгөндө меле бир элдин жан дүйнөсүгө керек нерсе экен да, ушу каны менен жаралган нерсе экен. Ошондуктан азыр колдоп биз эмне үчүн бүгүнкү күнү бул нерсени өтө берилүү менен неме көтөрүп чыгып калдык. Анткени Садыр Нуркожоевич достукка келип, ошол жерде 61 депутат колдоп, ошол жерде өкмөт башчы болгон мезгилде дагы айтты, дагы 1-2 жерде айтты, өз кулагым менен көрүп, көзүм менен көрдүм. Мен элдик курултайды колдойм деген үчүн ушул азыр аябай бир элдин бүйүрүн кызыткан нерсе болуп жатат. Анткени өтө керек болду. Бир канча жолу буттоосуулар болуп, бир канча жолу базаркомдор шайланып келип, турмушту, элдин жашоосун ого бетер кыйнап жиберди да. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, быйылкы пандемияда анан көптөн берки элдердин соттордон адилеттик таппагандагы ушу баш мыйзамыбыздын өтө элге туура эмес баш мыйзамдарды кабыл алып, эл өтө кыйналып, бүгүн 80% элибиз жабыр тартып, жакыр үй бүлөгө айланып кетти да. Ошондуктан мына эгерде Кудай буйруп, ушул элдик курултайыбызды Садыр Нуркожоевич колдоп берсе, бул тарыхта алтын тамга менен кала турган падыша болот. Биз азыр бир эле Садыр деп, Садырды эмне үчүн колдоп атат элдин баары? Ушул элдик курултайды кабыл алам деген үчүн. Экинчиден жер 20-30 жылдан берки жерлер мыйзамдаштырылбагандыгын, ошону мыйзамдаштырып берем. Кыскасы элдин жүрөгүндөгү эл кыйналган көйгөйдү мен жүргүзүп берем деген үчүн бүгүн түздөн түз өздөрү кабыл алып берген депутаттар, бекитип берген депутаттардан бери каршы чыккан ушундан болуп атат да. Чоң рахмат. Агай, айтсаңыз, мисалы үчүн элдик курултайды баш мыйзамга киргизе турган болсо, мына 2005-жылы, 2013-жылдагыдай ыңкылап чыгып кетпейт дегендин маанисиби? Туп-туура. Себеби элдик курултай эмне максатты турмушка ашырат. Бул эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп калат элдик курултай. Көпүрө эмес. Түзмө-түз байланыш. Элдин түздөн түз мамлекетти башкарууга жигердүү катышуусу, ушундай бул элдик курултай. Элдик курултай бийликти кааласа дагы бийлик, каалабаса дагы элдин кызыкчылыгы үчүн иштете турган курал. Бул мындай болуп атпайбы? Эл менен бийликтин ортосунда акыркы 10 жылда ажырым чоң болуп кетти. Бакиевдин убагында дагы тез эле ажырым болгон. Эмне үчүн ажырым болгон? Бийлик мындай саясат жүргүзгөн. Силер бизди шайладыңар, эми отура бергиле. Эми бизге тоскоолдук кылбагыла. Биз өзүбүз билебиз, өтүгүбүздү төргилебиз. Силер чыдайсыңар, айлаңар жок деген саясатта кыргыз ага көп чыдабайт. Кыргыз тарыхында зөөкүрдүк менен, зомбулук менен эгерим эч качан башкарылган эмес кыргыз. Ошон үчүн кыргыз чыдап турганын айтып атпайбы? Болду, эми жетишет деп. Мына азыр жаңыланууну калың эл талап кылып туруп атат да. Эл минтип айтып атат. Болду, биздин тагдырды саясатчылар мындан ары чечпейт. Мындан ары кыргыздын тагдырын, келечегин кыргыз эл өзү чечет деп атат. Туурабы? Бирок ага мыйзамдуу курал керек да, мыйзамдуу жол керек.
Ал жол ушул элдик курултай. Мына азыр бир 20-30 саясатчы талашып атат жаңы келген бийлик менен. Силер легитимный эмессиңер, силер бийликти басып алдыңар деп. Тигилер өздөрүнүн жообун айтып атат. Булар аларды сындап атат. Токтоп тургула. Ушу Бишкекте, Борбордо 100 саясатчы кыргыз элинин тагдырын калчай береби? Чече береби? Эмне үчүн элге кайрылбайт бийлик? Эмне үчүн? Анткени булар эл менен иштешкенди унутуп койгон. Элди сыйлаганды унутуп койгон. Элдин мүдөө талабын биринчи орунга коюп иштегенди билбейт булар. Азыркы абалда тез курултай өткөрсө, калың элдин өкүлдөрү келсе, анан айтса, бийлик жаңы муну чекилик, аларга асылгандар силердин муноңор туура эмес, эми ынтымакка келелик. Мына элдин өкүлү биз 700 адам болобу, 1000 адам болобу, биз ушундай деп чечтик. Ушундай кеңешке бүтүнгө келдик десе, тынчыйт эле да. Мына эптеп-септеп юридика билимин дипломун алган жаш кыз азыр элдин тагдырын чечип атат. Айтып атат, мына мындай тигиндей деп, ал эми Батыштын окуусу менен, Батыштын тажрыйбасы менен бизге жукпайт экен да андай. Эмне үчүн эл ичинде жаштар бар, эл ичинде келечек энелер бар, аксакалдар бар, баары эле аксакал эмес. Антип элди кемсинтүү туура эмес. Жакшыларын чакырып алып туруп анан кийин кеңешип, алар менен пикир алмашып туруп, мындай кылалык деп чечип койсо, ал чечим сөзсүз турмушка ашат. Эми мына курултай кандай иштейт, аны ким каржылайт деген суроону тегерегинде бир кызыккан бир талаш тартыш маселелер көп болот да. Мисалы үчүн курултай идеясын көтөргөндөр бардыгы эле каржы маселесин көтөрсүн деп жатышат да. Ошондо учурда кээ бир эксперттер курултайды мамлекеттин эсебинен каржылоодагы ошол бийлик орган түзүүгө, демек ошол кош бийлик коркунучка алып келет деген да бир жөөлөрдү ортого салып жатат да. Алар ишти түшүнбөйт же түшүнөт, бирок жок, ошол элдик курултайды ким каржылап калат ошондо? Мындай да, элдик курултай туруктуу айлык албайт. Жерлерде өзүнүн оокаты менен, өзүнүн иши менен жүрөт. Бияка курултайга келгенде жол чыгымын, жатаканасын, тамак ашын ал эми 1 жума, 2 жума бийлик, мамлекет көтөрөт. Болду, андан айлык албайт алар. Демек, кайсы чыгым жөнүндө сөз кылып атат? Эгерде коррупция жолу менен айрым азыркы депутаттар ушундай пикирлерди айтып атат, атын абайлабайлы. Алар билбейт да. Эми мындай иним. Азыркы депутаттарды эл чимкирик депутаттар деди, базарком депутаттар деди, туурабы? Жөндөп сүйлөй албаган адамдарды деди, туурабы? Акчанын күчү менен мандатты сатып алгандар. Булардын пикири салмактуубу? Жок, салмактуу эмес. Булар айта берсин, булар түшүнгүсү келбейт. Кыргыздын тарыхын билбейт. Тарыхый тажрыйбасынан кабары жок. Кыргыздын дөөлөтүнөн алыс, маңкурт болуп калган арасында бир топтор. Ошон үчүн курултайды эч ким каржылабайт. Жол киресин төлөп берет, айлык төлөбөйт, болду. Кайсы дагы чыгым болот курултайдын? Чыгымы жок. Ушундай да. Эми ошол жерде ошондой чыгымдарды көтөрүп берсин деген кандайдыр бир мыйзамдар барбы? Жазылганбы ошол? Жылына бир жолу чогулат. Бир жолу. Бир жума, 1,5-2 жума аны бюджет көтөрсүн. Анткени элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин пикирин билдириш үчүн, элдин келечегин туура чечиш үчүн курултай чогулат. Алар айлык албаса, кайсы чыгым жөнүндө? Мына азыр жогорку кеңеш канча бир нече миллиард сом жылына каржыланат экен. Булар эмне чечип берди? 5 кодексти 3 окуудан бир күндө кабыл алды. Бул чыккынчылык да. Бул чыккынчылык, бул кылмышка тете карасантайлык иш. Буларга эмнеге акча төлөп атабыз? Ошон үчүн кыргыз мамлекети оңолбой жатат. Ошон үчүн алдыга жыла албай жатабыз. Ошон үчүн инкылап болуп атат. Ошон үчүн жаштар жаңыланууну талап кылып атат. Жаштар айтып атат. Мунун баарына биз тойдук. Болду. Эми жаңыча жашайлык. Бийлик жооптуу болсун. Бийликтин жүргүзгөн адамдарды саны аз болсун, үнөмдүү болсун деген туура талапты коюп атат да. Ошон үчүн бул баш мыйзам, ачык айтканда, биз муну ойлоп тапкан жокпуз. Баш мыйзам атам замандан бери келет. Тарыхта талай маалымат тапсак болот.
1269 жылы, 1298 жылы чоң курултайлар өткөн. Курултай деген сөздүн өзүнүн өзөгү кур деген сөз. Кур бириктирет биринчиден. Кур бул бирдекени жаратыш керек да. Үйдү куруш керек. Курултай деген сөздүн мааниси өтө терең. Эгерде биз маңкурт болуп калсак, ага эми биздин бабаларыбыздын күнөөсү жок. Курултайды азыр кабыл албаса, элдин абалы оңолбойт, ыңкылап боло берет. Жалгыздан жалгыз ушу жол коррупцияны тыя турган, жалгыздан жалгыз ушу жол бийликти президент болобу, министр болобу, элге көгөшектей кылып иштете турган жол ушул, бөлөк жол жок. Анан жанагы анттын канча президенттер берип атат, анттын түкүрүп коюп эле кетип атпайбы? Туурабы? Илгери ант турган деген бул абдан катуу сөз болчу. Азыр булар уят болбой эле, антын унутуп эле, кылыктарын баарын жасап эле анан кийин уялбай жүрүп атпайбы? Муну эмне деген мамиле? Бул биздин ата-бабанын салтына дал келбейт. Ошон үчүн мен кайрылат элем мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Калың улуу кыргыз эли ушу жолу курултайды баш мыйзамга киргизбесе, анда элдин укугун пайдаланып туруп, мыйзамдын чегинде калың эл өз келечегин, өз тагдырын колго алып туруп, катуу эскертиш керек да. Эмне үчүн элдин мүдө талабы ушундай тагдыр чечилген учурда четке кагылып атат деген маселени кабыргасынан коюш керек. Туура. Ыргылайчы айтсаңыз, сиздин көз карашыңыз боюнча азыр мынакей жаңы бийлик орноду, ошол бийликке элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү боюнча сунушуңуздарды да бердиңиздер да. Эл менен эсептеше турган убакыт келди деп ойлойсузбу? Ойлойм. Аны кечээ күнү бүгүнкү кырдаал, кечээки өткөн кырдаал бардыгы агай айткандай 30 жылдан берки өзү жээлип, жоонуп, азыр не только жалаң эле жаштар эмес, азыр 80деги апалар, аталар курултайды кабыл алсын деген талапты болду, силер 70ти адилеттиктен тайсаңар, эл өзүн өзү башкарат деген ультиматум коюп атканы жөн эмес да. Турмуш ушуга мажбур кылып атат да. Эл тоюп бүттү мындай узурпацияланган, өздөрүн өздөрү башкарган, келип алып эле бийликтен кеткиси келбеген жашоодон тажап бүттүк. Мен мисалы үчүн өмүрүм азыр 60 жашка кирдим. Мага азыр элиме бир жакшы иш калсын деп жанталашып ушу элдик курултай кирип калсын, элибиздин турмуш жашоосу оңолсун. Айрыкча биздин коомдук уюмдагы мүчөлөрдүн жашоосун бирөө да эсепке алган жок. Кечээ күнү кылкылдаган аянтта ошол турмуштан жабыркап жалгыз үйүнөн ажыраган энелер жүрдү, 4-5 баласын көтөрүп. Эмне себептен жүрдү? Алар ушу жакшы жашоону эңсеп, ушу азыркы бийликтен ошол нерсени үмүт кылып чыгып жүрүшөт да. Ошондуктан жакшы болот. Эгерде Садыр Нуркожоевич өзүнүн айткан убадасынан тайбай, ушул эми мен ойлойм, эми ошончо азаптан кийин бул жигит өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, ушул элим деп, жерим деп ушул курултайды кабыл алат деген аруу тилекти айткым келет да. Эми бул маселе боюнча мында кайрылдык деп атпайсыздарбы азыр? Биз жок, биз эми кайрылабыз. Анткени каерде эмне, ким биздин кабыл аларын да билбей турабыз азыр. Бирок тез аранын ичинде мына 10 январда парламент өзүнүн президенттик шайлоого барам деп жатат. Ошого чейинки аралыкта бул нерсени ар бир курултайчыларды чакырып, варианттарды көрүп, анан баарыбыздын башыбызды бириктире турган азыр ошо өлкө жетекчиси болуп турат. Ошондуктан ар ким эле өзүнүн билген жеринде чогултуп курултай өткөрүп, ага да бул башаламандык болуп кетет. Ошондуктан бардык курултай идеясын көтөргөн топторду топтоп туруп, бардыгын бир аянтка чогултуп, бардыгынын эсептеш керек. Анткени бул идеяны жайылтыш оңой болгон жок. Ар бир топтун өзүнүн мээнети бар, эмгеги бар. Ошолордун бардыгын эске алыш керек. Анан өзүнө жаккан эле бир өзүнүн жанында бирөөнүкүн жакырып, өз бала кыла коюп, анан эч кими жок, мына аксакал биздин топ кандай азап чектик. Саясий куугунтук болду. Аксакал башы менен 70ке кирген аксакал УКМКнын СИЗОсунда кандай жатты. Аял башым менен мен кантип жүрдүм. Бул эмгектерди билгиси келбейт. Пендечилик экен. Мен бардык курултайдын идеясын көтөрүп жүткөн почти биз дагы азыр депутаттай коллега сыяктуу, мен ошол коллегаларыма айтат элем. Баарыбыз бир аянтта топтолушуп,
бардығыз bir жеңден кол bir жакадан баш чыгарып курултай идеясын киргизип алчу болсок, анда өлкөбүздү биз бат эле бутуна тургузуп гүлдөгөн өлкөгө айландырабыз деп мен ишенем да. Дастан айтсаңыз, негизи эле ошол айрым саясатчылардын пикиринде ушул курултай жөнүндөгү мыйзам баш мыйзамга каршы келбеш керек деген пикирин айтып жатат да эл өкүлдөрү. Каршы келеби жокпу? Таптакыр каршы келбейт, себеби баш мыйзамдын максаты элдин турмушун оңоп, элдин келечегин кеңири ачып жол ачып берүү да. Анан бул эмне үчүн карама каршы келет? Эч бир жеринде карама каршы келбейт. Алар эптеп эле билип билбей жамандаш керек, бут тосуш керек, буга жол бербеш керек. Эгерде бу жолу элдик курултай баш мыйзамга кирбесе, анда бийлик муну менен эмнени көрсөтөт? Эл менен мен эсептешпей, багы эле буга чейинки бийлик өзүм билемдигин кандай кылса, мен ошо өзүм билемдигимди уланта берем. Тарых кайталана берет. Тарых кайталана берет. Ушундай деп баалаш керек. Бирок мен азыр байкап атам, коом өзгөрүлдү. Ошон үчүн азыр дагы бир жолу элге кайрылып айтып атам. Айтат элем. Биринчиден, бул улуу мурас бабалардан бизге калган үлгү, тажрыйба. Ушу жол менен кыргыз улуу кыргыз болуп келген. Эгерде жерлерде кыргыз эли ата-бабабыздын мурасын сактайлык, элдик башкарууну орнотолук десе, анда элдик баш мыйзамды колдоп, катуу колдоп, керек болсо Бишкекке келип, областтарда жыйын өткөрүп, мынау маселени кабыргасынан коюш керек. Бул биздин баш мыйзамдын долбоору тиги юридикалык жагынан кынтыксыз жазылган, элдин таразасынан өткөн, 3 областтын эли колдогон. Демек, бул даяр маселе. Мүмкүн анча-мынча дагы кеңешип, алымча кошумчасын толуктап элге чыгарыш керек. Эл дагы талкууласын, мүмкүн өзгөртөт, мүмкүн кошот, алат дегендей. Бул элдин өзүнүн биринчи жолу эл өзү колдоп кабыл алган баш мыйзам болуш керек. Ошол баш мыйзамды эл өзү аткарат. Буга чейин баш мыйзамды тиги 7-чи Ак үйдүн 7-чи кабатында жетиги депутаттардын кайсы бир кабинетине жазганды элге сиңбей койбодубу? 30 жыл бир муун жетилип калды. Качанга чейин элди кыйнайбыз? Качанга чейин элдин мүдө талабын аткарбайбыз? Качанга чейин биз өнүгүү жолун турат мына ата-бабаларыбыз бизге калтырып кеткен. Качанга чейин биз тоотпой, көңүл бурбай, кыйынсынып, батыштын ыкмаларын кыргызга сиңиребиз деп 30 жыл кыйналдык да, эми болду да. Эми 4-чү инкылап керекпи мисалы. Эми мисал үчүн азыр ыйгарым укуктары боюнча айтып өтпөдүкпү? Эмне үчүн мынакей ушул убакытка чейин элди курултайды бир дагы мамлекет башына турган бир жетекчи колдогон жок? Булар эмнеден коркуп жатат негизги кемчилик жагы? Булардын корккону, каалабаганы жылына бир жолу элге барып жооп берип, отчет берип, анан кийин элдин баасын алууну булар каалабайт. Анткени билгенин кыла албай калат. Мыйзамды одоно буза албай калат. Жанагындай пайдасыз кредиттерди ала албай калат. Эң негизи адилеттүүлүктү орнотулган бир эле жол. Бул элдин көзөмөлү, элдин пикири, элдин кеңеши. Ошон үчүн элдик курултай албетте буларды буту колун байлагандай сезет да. Азыр президент ким? Кудайдын эрке баласы. Ал элди да тоотпойт. Кыргыздын салты менен де эсептешпейт. Мына Атамбаев кандай гана жаман сөздөрдү айткан жок. Тигилер малсыңар, силер тиги абыке көбөштүн тукумусуңар деп. Бул үчүн жоопко тартыш керек да. Ким эле? Ошол баш мыйзамда президенттердин жоопкерчилиги каралган эмес. Ген прокурордун жоопкерчилиги каралган жок. Жогорку соттун жоопкерчилиги каралган жок. Эсептөө палатанын жоопкер, борбордук шайлоо комиссияны элдик курултай түзүш керек. Ошондо ал комиссия бийликти укпай калат, ал элди угат. Туура ошондо калыш шайлоо болот. Мисалы, эгерде элдик курултай ген прокурорду бекитип, анан ген прокурордон отчет талап кылса,
жанагындай окуя болбойт да. Мына жана Индира Жолдубаева деген жаш келин каалаганына камагыла деп жасап, ордер жасап бере бербеди. Бул эмне деген акмакчылык? Эмне деген бейбаштык? Ошонун баары бул курултай менен андай тез көрүнүштөргө тыюу салынат. Муну бийлик каалабайт. Эгерде бийлик өзүнүн пайдасына, өзүнүн кызыкчылыгына бийликти пайдаланам десе, анда бул баш мыйзам элдик курултай ага тоскоол болот. Ошон үчүн алар каалабайт. Мына өзүнүн жердешин коюп атабы, өзүнүн классташын коюп атабы, өзүнүн ойношун министр кылып атабы. Бул элди сыйлабоо да. Бул мындай наданлык да, ачык айтканда. Элибиз ушундай оор абалда болсо, мүмкүнчүлүгүбүз келен, эмне үчүн кыргыз бүгүн тентип мигрант болуп жүрөт? Эмне үчүн кыргыз турмушун оңой албайт? Себеби 150 саясатчы каалаганын жасайт, эч кимге жооп бербейт, уурдайт, тонойт, сырткы карызды көбөйтөт да басып кете берет. Буга токтотуш керек да. Эми ыргылайча айтсаңыз, эгерде элдик курултай баш мыйзамы киргизиле турган болсо, ошол эле күч структуралары элге келип бир отчет берип турат да. Кимдер келет ошондо? Бийликтин 4 бутагы келип элге отчет берет. Анда ошо курултайчылар өздөрү күн тартибин бекитет, президент баш болуп. Президент берет. Эң биринчи президент, калган кийин жогорку сот берет, жогорку кеңеш берет. Жогорку кеңеш отчет бергенде эле айтат, мына мыйзамың жарабайт. Мына мыйзам зыяндуу. Мына мыйзамдан пайда жок. Мына мыйзамың чийки, силер начар иштеп атасыңар деп. Мына жогорку кеңеш 6-чы чакырылышта көрдүк го. 30 адам отурат. 120дан 30 адам отурат. Анан чуркап анан жана кнопкаларды басып, бул эмне деген акмакчылык? Бул элди биринчиден сыйлабоо, мамлекетке түкүрүп коюу, мамлекеттин келечегин балта менен чаап таштоо, ушундай да болобу? Ошон үчүн отчетту берет жогорку сот, жогорку кеңеш, генеральный прокурор, президент, анан кийин эсептөө палата берет отчет курултайды. Элдин акчасы, элди казынадан кайкы кетип атат. Ал сарамжалдуу пайдаланып атабы? Же туш келди чачырап кетип атабы? Мына коррупция деп жол тармагында коррупция жок жерди азыр чырак менен таппайсың. Күндүз да издесең таппайсың. Кай жерге барсаң коррупция. Эмне үчүн? Анткени алар өз билгенин кыла берет, эч кимге жооп бербейт, мафия болуп алган, а эл ботодой бостоп, абдан оор абалда аргасыздан чыдап, анан жана жаштар муну түшүнгөндөн кийин туура кылды. Мына жаштарга эстелик коюш керек. Себеби бир да саясатчы буларды жетектеген жок. Булардын көзү ачылды. Булар түшүндү. Мындай жашоо болбойт мындан кийин деп. Мына ошонун жыйынтыгын көрүп атабыз. Эмегерде жаңы бийлик муну түшүнсө, анда абдан жакшы болот. Эгерде түшүнбөсө, мен оюмча, эл кайта түшүндүрүп коет. Агай, эгерде азыр ушул Садыр Нуркожоевич акыл эстүүлүк кылып, ушул элдик баш мыйзамды киргизип алчу болсо, өзүнүн жолу ачылат. Эл колдойт. Эгерде муну дагы бурмалап, баягы мурдагы көпөстөр, жандагы шылуундар башын айландырып, элдик курултайды баш мыйзамга кабыл алдырбачу болсо, өзүнүн шору болот. Анткени азыр эл, айттым го жана, 80-деги кемпирлер эл өзүбүз баш мыйзамды орнотуп алабыз деп, муну мына кечеки төңкөрүш өзү далилдеп койду да. Ошондуктан айтып кетерим, эсиңер барда этеңиңер жаап, убактылуу болосуңарбы, түбөлүктүү болосуңарбы, эл менен эсептешкенде гана ийгилик болот деген бир аруу тилегимди айткым келет. Чоң рахмат, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн элдик курултай туурасында кеп кылдык. Бизде студияда конокто Дастан Сарыкулов, тарыхчы, жазуучу, коомдук ишмер, ошондой эле Ыргалай Бекмуратова болду. Бүгүнкү ушул студиябызга келип, ушу элдин үнүн ушул эфир аркылуу жеткирип бергениңиздерге, маек куруп бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса элдик курултай өз ишеничине кире, же болбосо элдин ишеничин артат деген үмүттөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.